14 февралда ошо жанагыга келип кетти. Баягы капырлар ойлоп табылган. Молдолор акчаны каяктан табат? Ырыскы кимдин колунда? Аллахтын колунда. Жакындарыңа же муктаж болуп калган бир адамдарга, коңшуларга жардам берсе, Бизге дуа кылгыла деп дуа кыла беребиз. Жакшы амал кыл, жакшы амал кыла беребиз. кырсык бул тагдырбы же адамдын өз катасыбы? Мына ибадаттар адамдардын нафсин, рухун тазалаш үчүн берген. Никесиз жашоо эмнеге алып барат? Бүтүндөй бузукулукка алып барат. Эркек менен аялдын ролдору алмашып калды да. Атанын таманынын астына бейиш деген жок да. Эненин таманынын астына дейт. Аялдын тапкан акчасы өзүнүн акчасы, эркектики ортодо. Таква адам бул ким? Аллах Тааладан коркуп, ар бир амалын ислам шариятынын эрежелерин ылайык кылып жашаган адам. Орозого даярдык кайсы жерден башталат? Орозого даярдык орозо бүткөндөн башталат. Дүйнө үчүн жашап, ибадатты артка жылдырып жатканыбыздын себеби эмнеде болуп жатат? Жүрөгүбүзгө дүйнөнү киргендигинен. Финансовый коучтар, психологдор көп бизде. Бирок адам болоюн деген курс жок. Ислам психолог деген болобу өзүнө? Илмен нафс деп атайын, исламда адамдын ким экенин изилденип, адамды адам кыла турган илим бар. Аны илим тасаввуф илими дейт. Сакал коюп, хиджаб кийип эле адам оңолуп кетеби деген. Жолук салынсын, жашоосунда алай дүлөй башталат. Себеби оңолуп баштап атат да. Менин ишим ушул бүтүрөт, менин алдымда ушул, менин коргоочум ушул деп туруу аялдын кадырын көтөрөт. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Бүгүн биздин конокто белгилүү илимий устаз Олжобай Алимбеков биздин маегибизге кош келиңиз. Алейкум салам рахматуллахи баракату. Алла разы болсун. Рахмат. Бүгүн маегибиз өтө кызыктуу болот. Аягына чейин көрүңүздөр, анткени биздин устаздан жөнөкөй эмес, сырдуу белеги бар. Аягына чейин көрүп, анан комментарий, лайк басып кеткени унутпаңыздар. Биринчи суроом эле, эгер биздин президент Садыр Жапаров менен жеке бир жолугуу болсо, бир гана суроо берүүгө мүмкүнчүлүк болсо, эмне деп сурайт элесиз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Меримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Подкасттын башталышы эле башкача башталды. Эгерде ажообузга бир жолугуу мүмкүнчүлүгү болуп кала турган болсо, эми азыр учурдан пайдаланып да бир нерсени айта кетейин. Мен кече дагы айттым. Ажообуздун ошол биздин сыймыгыбыз болгон аалымыбыз, кыргыздын бир кыраны, дегеле кыргыз менен сыймыктанат десе, Чыңгыз менен Чубак менен дей тургандай эле адам болгон ошо Чубак устазыбыздын руху шат болуп, руху сүйүнө турган болушуна Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам берилет дегендей сөз болду кече. Кудай буйруса ишке ашсын. Ашат деп үмүт кылып атабыз. Ошого мен өзүмдүн атыман жана жалпы биздин сабагыбызды уккан окуучулардын бүтүндөй кыргыз элинин, мусулмандардын атынан терең ыраазычылык билдирем. Себеби мындай кубанычтуу кабарды биз көптөн бери уга элек. Ошо Аллахым ыраазы болсун. Эгерде бир мүмкүнчүлүк болуп, ажообуз менен жолугуп кала турган болсом, мен биринчи бир суроо бериле турган болсо, Кыргызстандагы диний билим берүүнүн программасын түзүүнү мага сунуш берсе, мен ошонун бардык диний мекемелердеги диний билим берүүнү Ханафи мазхабтын негизинде жана эң аз убакытта тез алымдарды чыгара турган бир программаны түзгөнгө мага мүмкүнчүлүк бериңиз деп сурамакмын. Анан ошол Кыргызстанда иштеп кала турган болсо, биздин элибизден дагы, жерибизден дагы ошол сыртка барбастан туруш Кыргызстандын өзүндө ошол сыртта окуй тургандай деңгээлде илим ала турган шартты программаны түзгөнгө аракет кылмак. Аябай сонун экен. Кудай кааласа ал нерсе да ишке ашсын. Азыркы актуалдуу суроо бул чучконун каны аралашкан жем менен багылган балык адалбы деп көбү сурап атат. Анткени биздин Кыргызстандын аябай балык жегендер аябай көп. Ошого да бир жооп бере кетсеңиз. Негизинен мал, адамдан башка жаныбарлар адал тамак жегенге буйрулган эмес. Алар акылы жок айбандар. Аларга адал тамак жөө милдеттүү эмес, биринчиси. Экинчиси, бул маселе каяктан келип чыкты? Бул маселе мүмкүн бирөө бир аз китеп окуган маалыматы бар да, бизде жаллала деген бир маселе бар шариятыбызда. Ал бир уй жеп кой, жалаң мусур, жаман нерсе жеп азыктанса.
Анан кечке ошондой азыкты жеп туруп анан баягы мусор барып малдын денесине сиңип, этине чейин сиңип, анан тиги сүтүнө чейин даамы чыгып кетсе, мына ошондо макрух тахрими деген маселе бар. Аны кантип тазалаш керек десе, анда бир аз эле уйду, койду байлай коюп эле, таза жем берип, суу берип эле 1-2 күн багып койсо аны кайра тазаланып калат. Мисалы тооктор дагы биз эми тооктор баары айыл жергесинде сыртта эле жүрөт да. Баягы аларга акыл жок. Тазаны же таза эмести жебе дебейсиң, баарын жей берет. Ошого шариятыбызда ошо тоокту дагы бир 3 күн байлап коюп, бир аз таза жем берсе, денеси тазаланып калат. Анан баягы жегенде жыт болбойт. Ошондон улам айтылган маселе бар. Анан өрдөктө мынау жадам чалчыкта жүргөн өрдөктөр болот да. Мындай сонун сууда эмес, чалчыкта, өрдөктүн өзү сыпаты да ошого окшошураак. Баары бир чалчыкты жей берет. Анан өрдөк союлганда кадимкидей өрдөктүн этинин даамынан чалчыкты баягы жаман нерсе даамданат. Мына ушуларга ушундай мезгилде ошол тазалаш үчүн бир аз 1-2-3 күн таза тамак бериш керек деген маселе бар. Эми ошону угуп калганбы, анан балыктарга келип эле, анан балыктардын жеминде чочконун майы бар экен. Ошол чочконун майы менен азыктанган балыкты биз жесек болбойт дегендей дагы адамдар айтып болот дегендер чыгып ошол бир дүрбөлөң болуп атат. Эми биздин ал ошол эгерде тамактын 70% чочконун майы болуп, анан ошол май тиги балыктын даамына билинип, сасып, мисалы үчүн чочко аябай сасык болот. Түп ашуудан бери келеатканда айылдар бар, кайсы айылдар экенин билбейм да, биз Жалал абадтан чыгып келеатканда ошол жерге келгенде кадимкидей жыттанып кетет чочко. Сезилет. Демек ошондой даражада балыктын даамынан, балыктын этинен даам чыгып калса, ошондо гана макрух болот. Анда эмне кылабыз? Көбүрөөк таза жем бериш керек да, тазаланыш керек. Анан ал жанагы айтып аткан эмени мен тааныштардан сурап көрдүм. Анын составында гана кичине өлчөмүндө бар экен. Анан ошол баягы жагымдуу болобу экен же ушу мен билгенден анын зыяны жок иншалла. Анан бирок дайым эле ошо балыкка ошондой жем бербестен башка дагы жемдерди аралаштырып берилсе жакшы болот. Эми ушул балык баккандарга дагы бул бир камкуу болду окшойт. Анча мынча мусулмандар сактанып баштады. Демек ошо берип атканда дагы таза жемдерин көбүрөөк аралаштырып, мүмкүн 50-40 кылып берип турса, адамдардан күмөн кетет. Бирок балыктын эти арам болуп калат деген маселе эмес. Бул боюнча биздин инибиз Эмил Андартегин деген өзү мен былтыр айткам бул маселени. Бирок биз видеодо гана айтканбыз. Эмил Андартегин жакында бир кыскараак макала жазып чыкты. Ошол арам эмес экендиги жөнүндө алымдар кеңешинин мүчөсү. Эми ошол устаздарыбызды, алымдарыбызды уксак, биздин карманган жолубуз жакшы болот иншалла. Эми сарсана болбой жей бериш керек. Жаңы жыл адалбы? Жаңы жыл адалбы? Эми жаңы жыл майрам. Майрам дегенде биз майрамдарды бөлүп карашыбыз керек. Бизде майрамдарды 3кө бөлүп караганыбыз шариаттык көз карашы менен туура. Биринчиси, мага да көп адамдар доомат кылып жүрөт да, ол жобай жаңы жылды тосса боло берет деди, бул жаңы жылды майрам дейт деген баягы кыска видеолордон адамдар туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Инстаграмда эми көбүрөөк адамдар Инстаграмды көрөт экен да, Инстаграмдагы айтылган маалыматтар кыскараак берилет. Анан адамдардын акылы ар кандай экен, ошону түшүнүүдө башкача чечим чыгарып алгандар болот экен. Ошого биз бул майрамдар боюна айтаардан мурда бир эскертүүнү айта кетсем да, биздин Инстаграмга чыккан кыска видеолорду бул адамдарга мындай чукул маалымат бериш үчүн гана кыркылып коюлат. Себеби ал жакта адамдар 2 мүнөттөн көп видеону көрбөйт экен адамдарчы. Ошондой болуп калыптыр. Илгери томдогон китептерди эле окуйт эле кыргыздар. Баягы кыргызча китептерди. Эми арабча китептерди биз окуй эле атабыз, бирок адамдардын түшүнүшүгө келип калыптыр. Видео көрсө 2 мүнөттөн көп видеону көрбөйт экен. Ошондон улам биз эмне дедик, ошол жакка кыскача маалымат иретинде, анан кеңирээк берем десе биздин YouTube каналда. Ал жакта толук кандуу турат. Ошого бирөөгө күмөн болуп калса, түшүнбөй калса, ошол YouTube'дагы же Instagram'дагы, Facebook'дагы кыска видео менен дароо чечим чыгарбастан адамга жакшы күмөн кылып туруп, негизине кайтса, ошол YouTube'да биздики ачыкпай турат, ошол жерден көрсө, ал жерде биз кеңири айтканбыз. Ушул маселе. Майрамга келсек, бизде майрамдарды 3кө бөлүш керек деп айтып жүрөм. Биринчиси бул
dini islamiy bayram. Bul dini islamiy bayramga bizge 2 bayram kiret. Üçüncüsü mulhaq deyt. Endi açıktan açık bayram biz, biroq bayram manayı boluşu gerek. Birincisi bul Qurban ayıtı. Andan keyinki eng çoň Qurban aytybız bizdin. Bul musulmanlardyň sıymaktana turan bayramy. Ikincisi Oruz ayıtı. Hazır Oruz'a jakynlap kelip zatat. Üçüncüsü Cuma günü. Negizi başka da kuwançly günleriň bardygyla bayram bola berit, biroq endi musulmanlarga tandyk bolgan bu üçü. Eki çynygy bayram, biri oşol günü bayramda göňüň açy gerek, bu Cuma günü. Ha iki ayet musulmanlardyň eň sıymagy bolgan iki ayet. Bul günü bayramdabay koyu günü bolat. Bul günü oruzu garmоо aram bolat. Al günü men bayramdabay, men bayram katar görbe, je bayramdabaýym dese, yuhşa minhul kufur. Kabulga çykyp ketip korkunç bar. Sebäbi bizdin şiarybızda islamdyň eň negizgi bayramy. Çoğu ustazym aytgan sözü bar. Uşul günü jep jarlyp ketiş gerek degençe. Bayramdaş gerek. Al günü oynaş gerek, es alış gerek. Al günü bayramdaganga sow bolabız. Bayramda bolsak günökür bolabız. Bayramdagı adamdardy çakyrabız. Bayramdabaýym degenderge eskertip berебиz. Bul bizdin dini bayramybız. Buga sow alınat. Ekinci bayram bul kapırlardyň, dinsizlerdiň, otga syýangandardyň, koyçu musulman emeslerdiň dini bayramlar. Özlörünün түшүнүгүндө oşo tutungan toora emes dinindegi bayram dep bekitilgen bayramlar. Aga hristiýandardyň Pasxa bayramy. Ewreýlerdiň bayramlaryndan men esimde jok, bir bayramdary bar. Dini bayramlar özlörünün. Bu otparastlardyň Noruzu. Dagı şu okşogan. Din dep özlörünü tanıtkandardyň, alar biziň göz garaşybızda din dep esepdelenmese da bize din degen hristiýandar menen gana ewreýler din dep tanýyz. Al emi Budda da başgalardalar oýlanyp tabylgan dinler çynygy semawi je bolsa Allah Taala tarabyndan gelgen din emes. Kantse da özlörünün din biz dep atkan şolaryň özlörünün dinine baýlanışly bayramdardy tosu bayramda aram bolat. Al günü birөө-biröөнü kutluktoo durus emes. Egerde birөө oşol gündü urmattap, belek berip, je bolsa oşol gündü bir daňazalagan bolsa, anda kapyrlyga çeýin barat. Emnege dese oşolor toora emes dinlerdiň bayramdарын daňazalоо. Bize şeriatybızda tyýып salgан. Üçüncü mubah, başkaça aytkanda ürp adattagı bayramlar. Bul ürp adattagı bayramlar adamlar oýlap tapgan bayramlar. Anan şunu dagı ekige bölüp garaýbız. Birincisi bul oýlanyp tabylgandar bir jakşı manaýda oýlap tabylgandar. Bugünü bayramda koyuş mubah. Mandup deseňiz dagı bolat. Mandup degen jakşı görünme. Misal 31 awgust. Al günü bayramda bolsaň günökür bolboýsun, bayramdasaň sow albaýsın. Biroq jakşı niýetiň menen Allah Taala bizge erkinlik bergen eken, Kırgızstanymyzyň jelegi özübüzdün pasportubuz bolupdyr. Hudaýga şükür dinimizge gaýtdyk deseňiz sow alasy. Bayramda. Biroq buga bayağı özün menen sow berilmeydi. Kalpak günü, eneler günü, dagы emne bar. Şu okşogan jakşyrak adamlar tartsaň bolat, biroq bu ürp adatdagy bayramlar. Ürp adatdagy daha bir bayramlar bar. Anyň negizlerin musulman emes adamda bir jaman pikirde oýlap tapgan bir ürp adatdagy. 8 mart. 8 martyň tüpkülügi jakşı emes. Anyň bayramda olup başdalynsy soýkulardy erkinlikke çökürsün. Bul günü biz bayramdaýbys, etibarga da albaýbys. Jaňy ýyl muну uşularyň katarynda. Jaňy ýylda gebirkiler dini bayramga girer. Jaňy ýyl kapyrlaryň dini bayramy emes. Dini bayram alarda İsa aleyhisselamdyň tuğulgan günü deýip turgan bolsak, al pravoslavlar başkaça, katolikler başkaça. Birөө dekabrda bilersin, birөө ýanwarda bilersin. 31-nji
Dekabr günü жаңы жылды эч бир наоборот христиандар жаман көрөт ошону майрамдашты. Бул ошо түпкүлүгүндө бир ойлонуп табылган, анан баягы жактырылбаган майрамдар. Ал жөнөкөй күн болуп гана мынтип өтүп кетиши керек. Анан ал күнү мен ошону майрамдайм десең, эмнеге майрамдайсың? Же бир сага пайдасы жок. Мындай 31 августта, калпак күнүндө, жоолук күнү деп неме кылды. Ошол эмне кичине болсо да бизге бир немеси бар да. Эгемендик алганыбызга кубанабыз. Калпак болсо ушу кыргыздын калпагы, ошонун сыймыктарын кийип, башка күндө эле кийиш керек. 14 февраль, 23 февраль. 14 февралда ошо жанагыга келип кетти. Баягы капырлар ойлоп табылган, пайдасы жокторго кирип кетти. Бул да үрп адат да. Бирок аны бирөө майрамдап койсо капыр болот деген сөз эмес. Аны майрамдап ошол күнү өзүнүн сүйүүсүн арнап бир нерсе болсо, мүмкүн ал барып туруп бир жаман жакка алып барат. Бир жылы устаздардын бирөөсү бир статистиканы айтканда 14 февралдын бузукулугу статистика өтө жогору, жаман. Кыздардын көп алданган күн. Ошо бул окшогон күндөрдү биз эмне дейбиз? Үрп адаттагы жактырылбаган, адамдар көңүл бурбаш керек. Бирок бирөө майрамдап мен деп аялына 14 февраль күнү белек берип койсо капыр болбойт дегенди айтып атам да. Анан андан адамдар туура эмес түшүнүп эле ошону майрамдаса боло берет. Жок, биздин майрамыбыз эки эле майрамыбыз бар. Болду. Анан үрп адаттагы жанагы пайдалуу майрамдарды сүйүнүп койсоң болду. Калгандарына биз көңүл бурбайбыз. Анан ошого жана жаңы жылды майрамдаса кабырга чыгат деген дерден да эмесмин. Жаңы жыл жок гана бир күн, эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Эми көбүнчөсү капырлар майрамдап атат. Бизге кызык, мен кызык деле жок. Мисалы, мусулмандарга жөнөкөй күн гана болуш керек деп ойлойм. Молдолор акчаны каяктан табат? Же мамлекеттен айлык аласыздарбы? Молдолор акчаны каяктан табат? Өткөндө айтат, молдолор силер бай болдуңар, молдолор машина минип жүрөсүңөр, силер акчаны каяктан алып атасыңар? Силер арабтардын акчасына бай. Молдолор ырыскы кимдин колунда? Аллахтын колунда. Аллахтын колундагы ырыскыны бирөөлөр бөлүштүрүүнүн акысы жок. Кимге кандай берет өзү? Бирөө бизнес кылып Аллахтан ырыскы табат, бирөө молдо кылып атат, бирөө да башка нерсе билбейм. Молдолордун көпчүлүгү жөн жүргөн молдо жок. Молдонун бизнеси бар. Молдо адамдын анда эле көзү бар, колу бар, мээси бар. Сабак айтып атса эле кечке ошо жерде отурбайт да. Тиякта баня салып койгон, бирөө квартира берип койгон, бир нерсеси бар да. Анан молдо болсо эле эртеден кечкече жок, адамдардын бизнестери бар. Молдолордун арасында чоң бизнесмендер бар. Иштейт да. Кандай сен жөнөкөй бир карапайым адам бизнес кылып байып кетсе болот да, анан молдо бизнес кылса болбойбу? Ал тиги акчанын аркасынан кетип калган, бул кичине адамдарга да көңүл буруп, дин сабагын да айтып калган, экөө бирдей эле. Анан көбүнчөсү, мисалы мен өзүм айтайын. Мен өзүмдүн булагым менен Исламский университетте сабак берем. Мугалиммин. Ошол жерде атайын мага айлык чыгат. Муфтиятта фатва бөлүмүндө иштеймин. Ал жерде мага айлык чыгат. М-банктагы ислам терезесинде исламий советте мүчөмүн. Ал жерден айлык чыгат. Анан досубуз бар, кичине нары бери менин иштеримди кылып турат. Ал жактан кичине тыйын түшөт. Мударабага кичине тыйын бергенмин. Ал жерден кичине тыйын түшөт. Ушундай жашоо кете берет. Анан баягы бирөөнчө төбөн эсептеген жакшы эмес. Анан эми мусулман жакшы жашаш керек. Мусулман урматтуу болуш керек. Эл жебегенде өзү мусулман жеш керек, молдо жеш керек. Себеби молдо убактысын көбүн эл кантип жакшы жашайт экен, кантсе ушулар арамдан алыс болот экен, канткенде ушулар ынтымактуу болот экен, качан ушулардын үй бүлөсү бузулбайт экен, кантсе ушулар адал жашайт экен деп жүргөн адамдарбыз да. Башкалар мен кантсем акчам көбөйөт деп жүрөт. Мен кантсем мынау байдан өтөм деп жүрөт. Биздики максатыбыз элди агартуу. Анан ошо эл агартууларга адамдар дагы кээде чай ичип кой деп берген учурлар болот. Белектер келет. Ыраазычылыгын билдирип. Эми Аллах таалам рызкын берет, аны бирөөнүн рызкысына. Бирок мамлекет жактан айлык албайт экенсиздер. Мамлекет жактан дегенде биз мамлекеттик жумушта иштебесек албайбыз да. Бирок кылса жакшы болмок да. Бул бир эмгек. Эми азыр мамлекет тарабынан эми биз баягы диний жак мамлекеттен бөлүнгөндүкүнө байланыштуу, эгер мамлекет бир нерсени кылса, муфтият аркылуу кылып атат. Мисалы үчүн азыр имамдарга айлык чыгып атат, мисалы 8.000 сомдон.
ошону президенттин тапшырмасы менен муфтият аткарып, ошол умрадан анча мынча кирешелерден түшүрүп, мен билгенден ушул мамлекет тарабынан расмий имамдарга машина берилип атат. Андан мурда мамлекет башчынын тарабынан чапан жабылган, бардык диний адамдар ушул формага келсин деп президент өзү берген. Демек баягы бизде түшүнүгүбүздө баягы мамлекет башкаруу түшүнүгүндө бир алешемдик бар да, динди мамлекеттен бөлдү дегенчи. Менин пикиримде. Саясатка каршы чыгуу эмес. Биз ошондой бөлүндүк, же такыр бөлүнүп кете албайсың, же чогуу жашай албайсың, ушинтип чайнала берет да. Бир нерсе десең бул мамлекеттен бөлүнгөн, динге жумшалбаш керек. Берейин десең болбойт. Ошого бир оңдоо иштерин көрүп, биз мамлекеттин ичиндеги эле адамбыз. Мусулмандар ушу биз бөлүнбөй эле бардыгыбыз эле бирбиз. Ошол айлыгыңды деле бер, бизди кара, башкар, ошо өзүбүздүн эркиндигибиз жаша. Мисалы Өзбекстанда мен билгенден мындай нерсе жок, баары мамлекетти карайт. Бир диний иш-чаралар болсо мамлекет өткөрөт. Мамлекеттин көз карашы менен. Бизде деле ошондой болсо, биз жакшы эле, мусулмандар жакшы адамдарбыз биз. Азыркы учурда умра компанияларынын саны көбөйүп, бирок сапаты жок да. Адамдардын баары эле уже ишенбей калышты да. Анткени кайсы жерге барсаң алдап кетет, акчаңды бербей коет же таштап кетет деген ой пикирлер аябай көп болот да. Бул бизнес катары көрүп жатышат да. Ушул жеке оюңуз кандай? Умра фирмалар көбөйүп кетти, сапаты начар болуп кетти дегенге да кошула албайм. Кайсыл жерде бир иш кылууда конкуренция көбөйсө, иш жогору даражага чыгат. Сиз айтып атканыңыз каршысы болуп калат. Көбөйгөн сайын сапатка өтүлөт. Аз болсо сиз айткандай болот. Себеби экөө үчөө болсо, биз үчөөбүз эле болду, көңүл бурбайт. Кааласаң, каалабасаң да бизге келесиң деген сөзчү. Көбөйгөн сайын сапатка өтүш керек. Бирок сиз айткан маселе баягы көбөйүп кетти дагы кээ бирлерди эптеп эле кылып аткандар бар. Ал макул, ага кошулабыз. Кыргызстанда азыр муфтияттын астына өтүп, атайын аккредитациядан өтүп, уруксат алып иштеп аткан компаниялар жакшы көзөмөлдөнүп атат. Эми баягы адам көп болуп аткандыгына байланыштуу кээ бир фирмалардын баягы иш билбегендигинен же болбосо тыйынынын аздыгынан. Бизде мындай да, мисалы чоң фирмалар бар экен азыр. Баягы барып адамдар жата турган мейманканаларды алдын ала алып коет, сатыпчы. Акчасы бар. Анан кайсы мезгилде адамдар келет, жаткыза берет. Бир аз чөнтөгү жука фирмалар бар, алар дагы ушу жарышка чыгып алышкан, алар антип сатып ала албайт дагы. Адам келдиби, адам тапкандан кийин анан фирмалар менен мага гостиница бер деп издеп калат. Анан баягы кичинекей фирмалар кээде, арабтарда ушундай сыпат бар да, бирөө кымбатыраак болсо бербей берет анан. Анан сен ойлогонсуң 60 адам келет деп гостиница менен договорду кылгансың, 60 адамды алып барсаң, эсле 2 саат кеч калдың, биз башкага бербейбиз деп кое берет да. Ошондон улам анча мынча нерсе болуп калышы мүмкүн. Кечээ мына кечээ самолеттер учпай калды. Анан Өзбекстан менен кетти дейби, кандай ал. Мен иш эмес бул нерсе. Бирок ушул умра сапары бизнес болгонго мен каршымын. Ибадат менен калыш керек, ибадатка кызмат кылыш керек. Бизнес эмес, кызмат кылыш керек. Анан кызмат акыңды алсаң болду. Ал деген нерсе эмне болуп атат? Мен мурдагы бир сабактарымда да айтканмын. Бир адам 100-200 адамды алып кетет. Мисалы үчүн бир белгилүү бирөө бар, Олжобай мисалы. Олжобай кетип атат десе, 100 адамды байлайт. Олжобай 30 адамга араң кызмат кылат. Себеби бунун физикалык жагы, молдолор көп ооруйт, билесизби? Ооруйт, ден соолугу бар, чарчайт, Күчү калбайбы? Ал Меккеге барган болсоңуз билесиз, ал жакта жашоо кыйын, ал ысык. Олжобай 30-40 адамга араң кызмат кылат. 100 адам неге алынып калды? Түшүнүп атасыз. Демек 30 адамга кызмат кылынса, 70 адамга кызмат кылынбай калат. 70 адам эмес, 100 адам тең мен Олжобай менен барып ушунан бир нерсе угам деп барган да. Анда болбой калат. Ошон үчүн ушул бизнеске айланып кетпеш үчүн мен сунуш бердим да, ким Олжобай эмес, Абу Ханифа болуп кетсең деле
bir avtobусдан ашык адамга ажы башы болуп барба. Ошо bir автобусуңа бар, ошону автобусуңда сүйлөп бер, умурасын кылдыр, маселесин чеч, сабагын уюштур, алып кел. 100 адамга болуп кала турган болсо, 200 адамга боло турган болсо 4 автобус болот. Болжобой бир эле автобуска түшөт. Калган автобустарга мен өзүм жетим жүгүрүктөрүм бар, аны алып коем. Элдер ал менин кичинекей балдарым менен барам деген жок да, болжобой менен барам деген да. Демек бирөөлөрдүн акысына кирүү мына ушул жерден башталат. Ошон үчүн эми эл көп болуп атат, анан устаз менен бара тургандар көп болуптур. Бир устаз эле акыйкатты билип калган жок. Толтура устаздар. Шариятты билгендер. Ошо умурага алып барып менмин деген чоң устаздар деле ошо умура амалдарынан ката кетип, бизден маселени сурап атышат. Бирөө айыз бойдон таваф кылып аткан, бирөө тиги ихрам байлабай Меккаттан кирип алган, бирөө Таифка чыгып кеткен. Себеби адам көп болсо карай алмай калат. Ошого адамдар акча табуунун жолун караса дагы умураны бир бизнеске айландырбастан бир тартипке салса, ар бир мындай мен таң калам да, умура башчы болгондо эле паланча устаз болуп кетишет экен. Мен бир андай устазды уккан эмеспиз да. Бирок умура башчы болгон паланча устаз, ушундай устаз бар экен да дейсиң да. Азыр устаз менен ажы мындай жөнөкөй бир колдонула турган болуп калды да. Жок, устаз деген өзүнүн сыпаттары бар. Устаз деген исламга кызмат кылган, башы көрүнгөн бирөө, анан ошо менен барганда умуранын сыпат немелерин, амалдарын жакшы аткартып бере турган, биле турган адамдар барса жакшы болот. Эми көч бара бара түзөлөт дейт. Азыр жакшы эле абалга келип калдык. Кыргызстандан башка жактар өтө жаман. Адамдар каралбайт. Өткөндө бир мамлекетте атын айтпай эле коеюн. Таваф кылып атып, ошол 3-үчүнчү катарга туруп калды. Кабанын эшиктин маңдайына туруп таваф кылып атып, намаз болуп калды. Кабанын маңдайына туруп калды, эшиктин маңдайына 3-үчүнчү катарда. Ошол жерде намаз окуп калсак, анан бирөө учурашып калды, сиз жана сабак айткан адамсызбы, учурашып. Биз ушу келдик эле. Бизди караган инсан жок. Билбейм, бирөө бир жака кетти, биз эптеп бир нерсе кылып кетиптир, интернетти карап, умра кылып атат эптеп дейт да. Бирок Кыргызстанда жакшы. Эми шүгүр кылыш керек, бирок ошол акчага караганда адамдардын ибадатына көбүрөөк көңүл бурулуш керек да. Адамдардын ибадаттарына көңүл бурулуш үчүн жанагы массой апарылып умра кылдырып, массой апарылып сабак кылдыргандар эмес. Жеке иштеш керек. Азыр бизде адамдар динди түшүнгөндөр умурага барган жок да. Атасы, кошунасы кетип атат экен деп, баласы Америкада иштейт же Россияда иштейт, ата барып келиң деп, али намазды билбей жөнөтүп ийет. Алар менен жеке сүйлөшүп, намаздарын карап, жана умра башчычы карап, сүйлөшүп, дин боюнча маалымат берип, 14 күндүн ичинде адам кылып алып келсе болот да. Мисалы, Гүлдөн мен менен бир ажеке барды эле умрага. Анан баары сүйлөшүп, намаздарын айтып, ушинтип сабак кылып келгенден кийин айтат да, мен ушу болду, мындан бери болмосо намазымды таштабайм дейт да. Мен өмүрү намаз окуган эмесмин, ушу умрага келип намаз баштадым. Эми намазымды таштабайм. Мен союз мезгилинде ошо көңүл бурулбай калып кетип, азыр өкүнүп атам. Ушунча жашка келгенге чейин ушу ислам жөнүндө кабарым болбой калыптыр деп. Демек, ошо 14 күндө 30-40 адамга аябай жакшы иштеп келсе болот да. Ошондо умранын барган максаты, ал жер улуу жер. Эптеп эле барып эле Кабаны айланып эле келе берсең, ал болбой калат. Ошол жерге барып таасирленип, илим алып, оңолуп келгенге көңүл бурса жакшы болот. Бир ушундай да маселе бар. Умрага бир ирет барып, кийинкисин, мисалы, пландап коесуң да, ошо кийинкисин жакындарыңа же муктаж болуп калган бир адамдарга, коңшуларга жардам берсе, умрага барып келген сообу тиеби деген суроо. Эми ушул маселени көп айтышат. Буну көбүнчө кимдер айтат билесизби? Ушул динге пикири жакшы эместерден чыгат. Өзү умрага деле барат, кошунасына деле жардам бербейт, бирок умрага барганда сен 2 жолу умрага баргандан көрө кошунаңа же кембагалдарга жардам бер дейт. Сен жардам бере бер. Өткөндө бир жерден окуп калдык да. Азыр эмнеге мечиттер салына берет, мектеп салынбайт? Сен сал. Сен эмне салбай атасың? Мусулмандар мектепти да салып атат, мечитти салды, окуу жайларды салып атат, садиктерди салып атат, жанагындай медпункттарды салынып атат.
Ошонун сыңарындай эле умрага 2 жолу 3 жолу баргандан көрө кембагалдарга жардам берген жакшыбы десе, жакшы. Бир жолу алып келдиң, сүннөт амалды аткардың. Бирок дагы бир кембагалдарга башкаларга жардам берсең, дагы жакшы. Бирок менин жеке пикиримде умрага адамдар эмнеге барат? Адамдар эс алганы, ибадат кылганы барат. Муктаждыгыбыз бар. Өзүбүздүн муктаждыгыбыз бар. Бирөөгө садака берсең сооп аласың. Бирок Кабага барып ал жерде ибадат кылганда өзүң руханий башка эс аласың. Мисалы мен ошо жылына бир жолу барам. Мен ал жерде ошо 15 жылга жакын окугам да, ал жер менин экинчи мекеним болуп калган. Ал жер менин жаштыгым өткөн, менин балдарым төрөлгөн, үйлөрүм бар ошол жерде да. Ушул жерге барып эс алып, кадимкидей баягы айылга үйүңө барып келгендей каникулда мен ошол жерге барып келем. Адам өзүнчө руханий байлык алып келем. Ошол жерге барып ибадат кылып андан кийин мага өзүмө кичине күч топтолот. Адамдардын өзүнүн каалоосу бар да, келип барып ибадатын кылып кетет. Анан бирөө мажбурламай жок. Сен эмнеге 2 жолу умрага бардың, бирөөсүн тияка коштоңо бербейт белең дегенгечи. Берсе жакшы, жакшы. Бирок бирөөнүн жана байдын акчасын кембагал аябайт дегендей болбой. Ким каалаганын кылса болот, бирок ошол эле мезгилде ысырап кылып эле жөндөн умрага барып эле эл мен умрага көп барды десин дей бербей, башка иштерди да кылса болот. Себеби умра сүннөт өзү. Сиздин жан дүйнөңүздөгү бир кыялыңыз барбы? Менин өзүм кыялымбы? Жеке өзүңүздүн. Ар бир инсанда Кыялым. ички жан дүйнөсүндө Шуга жетсем деген, бир кыял, бир максат коюп коет го мындай. Ушу менин кыялым депчи. Менин бир эле жүрөгүмдө ушу качан бассам, турсам, оюмда, жүрөгүмдө жүргөн бир кыялым бар. Эми Кудайга шүгүр ден соолугубуз жакшы эле, үй бүлөбүз, бала чакабыз бар. Бирок бир нерсе жүрөгүмдө ушундай өйгөн, эгерде жана айтпадыңызбы, сага сунуш берилсе кайсыны ошого окшогон бир жүрөгүмдө же болбосо бир мага бир мүмкүнчүлүк берип, шуну гана сура же дагы эмне десе, өзүмдүн окуу жайымды ачуу. Ханафи фик академиясын ачам деп ушу көптөн бери кыйналып жүргөн бир немем бар. Жерим бар, 60 сотик. Аны биздин Бакыт деген байкебиз бизге белекке кылган, ушул жерге окуу жай ачсаң деп. Бишкектин чекесинде. Ушул жерге ушул мен баардык жанагы чертеждорун чызып дайындап койгом. Ошол жер 3000 студент бир мезгилде окуй турган. 6 класстан баштап докторантурага чейинки программа менен. Сонун. Баягы бакалавр, андан кийин магистратура, докторантура. Ушул окуу жайымды ачуу менин жашоомдо эң негизги максат. Ошо мен көзүм тирүүмдө ушуну ачып, ушуну системага салып кетсем, ушул кыялым бар. Аябай сонун кыялыңыз бар экен. Азыр эми иштерибиз жүрүп атат. Спонсорлорду издеп атабыз. Ушуну болсо ушул ачылып калса. Кааласа жакшы кыялыңыз бар экен. Сиздин жашооңузда эң чоң бир сабак болгон бир күнүңүздү айтсаңыз. Сабак болгон кандай? Өзүңүзгө мындай сабак алып каласыз го. Ушул жерде тура эмес кылып калыптыр, мындай кылыш керек эле деп. Адам биз пендебиз го, жаңылабыз, тура эмес кылабыз. Анан ушу өзүбүзгө бир сабак алып ошону оңдоп кетебиз го. Ушундай бир учур болду эле. Ойлоно турган маселе экен. Сабада турган. Жакшы жагын айта бербейинби? Айта бериңиз. Бул жакшы чечимимди. Ооба да, бул дагы сабак кылып өзүңүзгө үлгү кыла алдыңыз да. Айта бериңиз. Мен жашоомдогу бир 3-4 эң жакшы чечимдерим, туура чечим кабыл алынган чечимдерим. Эми жаман чечимдерим көп эми анча. Аны айтып отурсак көп. Жакшы чечим, эң туура деп эсептеген, өзүм ошол күндө эстеген сайын сыймыктана турган чечимим кабыл алынган. Жашоомдогу эң негизги чечим бул Меккеде окуп атканда окуумду таштап Иорданияга кеткен. Мен Меккеде окуп аткан мезгилимде мен 15 жылга жакын окудум. Мен келинчегим ошондо дүйнөдөгү эң чоң университет Уммул Куро деген университетте фик бөлүмү, фик жана усул бөлүмүндө келинчегим магистратурада окуп аткан. Балдарым мектепте окуп аткан. Жашоом сонун, машинам бар. Өзүм ошол диплом алийди бүтүп, хадис жана анын илимдери бөлүмүнө жаңы өткөн мезгилим. Менде анча-мынча ошол жерде бут тосуулар болгон. Кийин кайра мен окуумду улантканга мүмкүнчүлүк берилген. Ошондо ноябрда мага чечим чыгарылган. Бирок сентябрдан баштап окуйсуң.
дегенде ушул нерселерди, сонун жашоону, Меккени, Замзамды, Каабаны таштап чечимди дароо кабыл алып Иорданияга кеткем. Иорданиядагы бүткүл дүйнөлүк ислам университетинде Ханафи фик факультети ачылган. Анан мен Ханафи фикти өтө жакшы көргөн адаммын. Ошону барып окуп алсам, мен ушу жашоомдо бир нерсем та жетпей калгандай болбойн деп, ушунун бардыгын таштап, бардык жакшылыкты таштап Иорданияга кеткем үй бүлөм менен. Келинчегиме да Алла ыраазы болсун, ошол менин чечимиме макул болгон, окуп аткан, магистратурасын таштаган. Мен айткам, Аллах таалам берет, сен кете берели. Бирок Иорданияда бизди эмне күтүп турат эле? Билебиз да, Иорданияда бизде акча жок, контракт акча жок, балдардын мектебине акча жок, жегенге акча жок, суук, кыйынчылык 100% күтүп турганын билдирип кеткенбиз. Жана сонун жашоодо машина, үй, окуу, стипендия, биякта контракт. Ошондой чечим кабыл алып кетип, ошо Иорданияда 5 жыл окуп, ошол жерден бакалаврды кайра окуп, магистратураны кайра окуп, азыркы мезгилде докторантура окуп атабыз. Ошол мен жашоомдогу эң туура чечим. Ушундай кыйынчылык учурда каяктан күч аласыз? Кыйынчылык учурда диний тараптабы, мен жашоом бардыгы эле ошо дин илим окуйн, элге бир нерсе айтайын. Китеп сатып алып атсаң дагы ошо элдерге бир нерсе айтайын. Бир жака сапар кылып атсаң дагы элге бир нерсе айтайын. Мен эртең менен ойгонгондогу максатым ошо. Мен бул мактануу эмес. Эртең менен турганда мен кантип бизнесим эмне болот экен, тиги акчам каяктан каяка чөтүп экен эмес. Бүгүн кайсы жерден сабагым бар, кайда подкаст бар, университетте эмне сабагым, бүгүн эмне макала жазышым керек, китептен канча, ошол менин пикирим. Ушундай мезгилде адамдардан кат келип, биз сиздин сабактарыңызды угуп атабыз, пайдаланып атабыз, сиздин сабактарыңызды токтотпоңуз деген сөздөр мага күч берет. Аллахым ыраазычылыгы үчүн кечирсең дагы мындай жан дүйнөңдө көңүл сууп калат да, бул эмнеге пайда болот бул сезим? Жүрөк деген нерсе өтө назик нерсе да, адамдын жүрөгүн адам текшерип эле бүтө элек да. Жүрөктөгү сезимдер ар кандай да, бир эле жүрөктө сүйүү сезими бар. Ал сүйүү сезиминдей жумшактык, назиктик, бүт нерсени кабыл алгандай жакшы сезим жок. Ошол эле жүрөктө бирөөнү жек көрүү деген сезим бар. Ал экөө бир жерде жашайт. Жүрөктүн иши оор да. Ошон үчүн жүрөккө абайлап мамиле кылыш керек. Пайгамбар жүрөккө көп көңүл бурууну, эгер оору боло турган болсо, бул жүрөктүн оорусу деп жүрөккө көп көңүл бурулганда, ошол сиз айткан нерсе жүрөктүн иши. Эгер адамга бир көңүлүнө бир нерсе тийип кала турган болсо, ал кетпейт да. Эгерде бир нерсе сынган болсо, аны кайра ордуна келтирсең дагы сыныктын изи калат да. Ошон үчүн бизде бирөөнүн көңүлүн оорутпа, бирөөгө жаман сүйлөбө, бирөөнүн көңүлү бул дүйнө жана андагы нерсенин бардыгынан жогору турат деген исламдын чакырыгы бар да. Эмнеге калат? Ал жүрөктүн иши, билбейм. Менде да кээ бир нерселер бар, ушу жүрөгүмдө бир нерсе калган, мен аны чыкпага кыйнай турган нерселер бар да. Бирок адамдарда мындай сезим болот экен да, сен кечирдиң го, эмнеге анда сенде кек сактап калды Ошо дегендей. кечирдик дейбиз. Бирок баягы сынган чыны кайра ордуна келгенде жараканын изи калгандай баары бир карат экен. Бирөөгө бир аялына күйөөсү мисал келтириптир да. Аял ушу мээсин жей берет экен, акылын жей берет. Аялдар аял ар бир сүйлөгөн сайын бир мыкты бир тактага кага берет экен. Анан экөө бир күнү отуруп сүйлөшүп, болду эми бир жакшы жашайлык, экөөбүздүн ортобуздагы жаман сөздөрдү айтпайлык десе, макул болуптур. Экөө сүйлөшкөндөн кийин жанагы мыктардын баардыгын suurуп болду десе, бирок suurудук, мына мыкты suurудук. Бирок тактадагы издер калып кетти деген. Ал тактадагы издер ошо калып кетет ал. Ошон үчүн эң негизги нерсе бирөөнүн жүрөгүнө абайлаш керек, бирөөнүн көңүлүн оорутпаш керек, бирөөгө жаман сүйлөбөш керек. Жашоо кыска. Баардыгыбыз бири-бирибиз менен бактылуу жашап, жакшы сөз айтсак, жакшы болот. Пешенеге жазылган болсо, анда
эмнеге дуа кылуунун кажети бар деген суроо бар. Эми бул тагдырга байланыштуу маселе, эми көп келет бизге суроолорго. Пешенеге жазылган, ошо пешенеге дуа кылуу да жазылган да. Мисалы үчүн сен өмүрүң узун болуш керек болот же кыска болуш керек. Бул Аллах Тааланын тагдырындагы нерсе да. Бирок дуа кылсаң өмүрүң узун болот деген хадис. Сен дуа кыласың, ошо дуа менен өмүрүң узун болушуна сен дуа кыла элек да тагдырыңа жазылат. Болгон Аллах Таала алдын ала билгендиги үчүн сен ойлоно элек нерсени келечекти билген сыпат. Ага Аллахтын гана иши, ал бизге неме кылыштын кереги жок, аны баштоочунун кереги жок. Бизге дуа кыла да дуа кыла беребиз. Жакшы амал кыла, жакшы амал кыла беребиз. Ана эми тагдыр Аллах Тааланын колундагы нерсе. Ошо биз эмне кылышыбызды Аллах Таала алдын билип туруп тагдырга жазып койгон. Ошол эле айырмачылык. Анан биздикилер андай боло турган болсо, мурда чечилип калган болсо, анда эмнеге дуа кылып атабыз? Жок. Сенин дуа кылышың тагдырыңа жазылган. Аны Аллах Таала алдын билип туруп, анан сен дуа кыласың, дуа кылгандан кийин мындай болот деп сен төрөлүп элек деле тагдырыңа жазып койгон. Сен ыктыяр кыласың, дуа кыласың. Анан дуаңдан кийин ушундай болот деп анан ошого тагдыр маселесинде назиктик бар. Ошо ага көп кирүүнүн кереги жок. Буйруктарды аткара бериш керек. Кырсык бул тагдырбы же адамдын өз катасыбы? Анткени көп бугабыздан мисалы кырсык балекти бирдеке болуп кетсе адам менен бул пешеңе жазганда анан да кырсык дагы сиздин тагдырыңыз болот. Бирок тагдырыңыздагы ошол кырсыкты тандап алуу сиздин ыктыярдагы нерсе болот. Сен кызылга барып салып ийсең, сен ыктыярың барып кырсыкка болдуң. Ошо кырсыкка балышыңды ыктыярың менен тандашың Аллах Таала эзелтеден жазып койгон тагдырың ошодай. Бул сыноо жашоо өзү сыноо деп биз эметебиз да, билебиз да. Бул же сабакпы, же бул жакшы ниет кылсаң, ошо сыноо сага пайда алып келеби? Бул жашоо сыноо. Сыноо деген нерсе, сен адам баласы бул дүйнөгө жаралганда ушу бейиштен бул жака түшүшүбүз, силер бейишке кирүү үчүн кандайдыр бир сыноодон өтүшүңөр керек экен деген мааниде түштүк. Бизге пайгамбарлар жөнөтүлдү, эрежелер коюлду, адамдын ыктыярына берилди. Кааласаң бул жолду тандайсың, кааласаң бул жолду тандайсың. Ыктыяр бизде. Аллах Таала тарабынан буйрук жок. Жамандык кылсаң кайра айланып сага келет деген сөз ислам диниде канчалык тура? Сен өзүң башыңа келет. Себеби Аллах Таала Куранда дагы силерге бир жаман келсе, силердин өзүңөрдүн колуңар менен кылган ишиңер башыңа келет деген. Бирок ушул эле мезгилде жанагы мен бир ызычуу болгон маселем бар. Бирөө зина, карындашы зина кылса, агасы зина кылса, карындашы төлөйт деген. Ошондой маанид эмес. Ар кимдин өзүнө өзү жооп берет. Себеби ким бир жаман ишти кылган болсо, аны өз башы менен тартыш керек. Бул дүйнөдө тартат, бул акыретте тартат. Сабыр бер деп сураган өзү турабы? Сабыр бер деп сурагандан мурда тавфик бер деп сураган жакшы болот. Себеби сабыр качан келет? Сабыр бир бале, кыйынчылыктан кийин сабыр. Тавфик берсе Аллах Таала ошо бизге сыноо бербей эле ол ишибиз оңоп кете берсин. Бирок башыңа бир мушкул түшкөндө сабыр бер деп сурасаң анда дурус. Акчанын да берекеси кеткенден бул эмне себеп болот? Берекеси жок, рызкысы жок болуп калганда. Акча бул биздин жашообуздагы бири-бирибиз менен кылган мамилеге ортомчу гана бир нерсе. Анын берекесинин бар болуусу, жок болуусу, $100 берекелүү болсо, сразу $200 болуп тууп калбайт. Же болбосо берекеси кетсе, $100 $60 болуп калбайт. Береке ким тарабынан? Аллах Таала тарабынан. Демек Аллах Таала тарабынан шүгүр кыла турган болсо, аз акчаңа береке берет, анын себептери ар кандай болушу мүмкүн. Сен $100 алам деп аткан нерсе, Кудайдын кудурети менен $50 түшүп калат. Бул берекенин болгон. Сен береке кетип бир күнөө жашооңдо бир күнөө туура эмес иш кылып жүрсөң, элди баягы алып эле жүргөн нерсең $100 болчу, азыр $200 көтөрүп кетти. Ошондой нерсе. Ошон үчүн Байлык Аллах Тааладан береке берүүсүн сураш керек дагы, жанагындай күнөөлөрдөн сакташ керек. Байлык бирөөгө көп берилет, бирөөгө аз берилет да. Анан көп адамдардын суроосу эмнеге мен тагдырымды мен тандаган жокмун, үй бүлөмдү тандаган жокмун, эмнеге башка бирөө адам инсан тоголук үй бүлөдө комфорттуу жашашат. Мисалы баардык нерсеси бар. Мен күнөөлүү эмесмин да ушундай үй бүлөдө төрөлгөнүм, эмнеге мен керек болуп төрөлүп калдым деген суроо.
Эми бул Эмне жана сурооңузда баш бир эки суроо мурда баягы жашоо сыноо деген нерсе ушу Аллах Таала өзүнүн каалаганын кылат. Анын чыгарган чечимдерине бирөө пикирин айтканга акысы жок. Эмне себептен сыноо? Эмне себептен бир адам бай, экинчи адам кембагал. Бирөөнүн ден соолугу бар, экинчинин ден соолугу жок. Бирөө майып, бирөө жакшы. Бул сыноо жашоо. Эмне себептен Аллах Таала бир адамга байлык берди, экинчи адамга байлык берген жок десе, Аллах Таала бай адамды байлык берүү менен сынады. Байлыгын бердим, зекетин бер. Бир адамды Аллах Таала Аллахка болгон ыйманын сынады эмне менен? Кембагалчылык менен. Сен кичине сабыр кылып шүгүр кылып турсаң, аны бай зекетин берет, ошондо экөөң тең эле жашап каласың деген. Бирок жашоодо адамдар исламдын, диндин мыйзамы менен жашабагандыктан байлар бай, кембагалдар кембагал болуп калды. Бирок ошол мезгилде дагы тиги зекетин берип, бул сабыр кылса, зекети бияка келсе, ошол менен сыноодон өтөт. Анан бул дүйнө убактылуу дүйнө. Бир адам оорулуу болуп төрөлүп калды, бирөөнүн ден соолугу. Оорулуу адам эмне себептен мен оорулуу болуп калдым? Неге мен эмне десем, оорулуу адамга Аллах Таала анын күнөөсүн кечирет, акыретага. Бизге мисал катары гана. Бир майып адам бизге мисал болуп берди. Мунун ден соолугу жок болду, сага ден соолук берди, сен шүгүр кыл. Ден соолугуңа деп бизге сабак берди. Ага сага бул дүйнөнү койчу. Бул дүйнө Аллах Таалада бул бир чымындын канатында да койчу. Сен майып бол, сен үчүн бейиш. Бейиш бүтүбөлүктүү жашоо. Аллах Таала ошондой сыноо кылыптыр, баардыгыбыз сыноого шүгүр кылышыбыз керек, сабыр кылышыбыз. Садака адамдын жашоосун чыңдап өзгөртөбү? Ас-садака тураддул бала дейт. Садака келе жаткан балеже кырсыктарды тосот. Ошон үчүн көп садака кылыш керек. Садака кылуу менен адамдын руханий жашоосу тазаланат. Тезкиятун нафс деген нерсе бар да, адамдар өзүнүн нафсин, рухун тазалап туруш керек. Болбосо бул жашоодогу бузуку нерселер адамдарды бузат. Жүрөгүң бузулат, пикириң бузулат, анан барганда денең бузулат, анан бузук болосуң. Ошого Аллах Таала динди түшүнгөн, ушул дин адам тазалап турат. Намаз окусаңыз тазаланасыз. Ошон үчүн эмне? Ас-салату танха анил фахша вал мункар. Силерди жамандыктан, бузуклуктан тыят. Намаз окусаң тыят. Демек намазың жамандыктан тыйбайса, намазың оңдо деген сөз. Демек орозо кармасаңыз, нафсиңизди тарбиялайсыз. Бул жей берсең, адам нафси тойбойт. Адам нафсин тарбиялайт. Садака да ошондой, ажылык да ошондой. Мына ибадаттар адамдардын нафсин, рухун тазалаш үчүн берген. Ошон үчүн тасаввуф илиминде тезкиятун нафста, орозодагы, садакада, тахажжудда баарын жазып койгон. Адам өзүң оңдош үчүн садак кылсаң, чындап тазаланасың. Руханий тазаланасың. Ажырашуу бул тагдырбы же жоопкерсиздикпи? Адамдын өзүнүн катасыбы? Сиздин суроолоруңуз Ажырашуу тагдыр. Бирок ошо тагдырда сага жанагы эле маселе да. Ошо тагдырда сага ыктыяр берилген. Сен ушу ажырашууну өзүң ыктыяр кылдың, анан тагдырга жаздың. Ажырашкандан кийин баланын түшүгү көбүнчө аялга калып жатат да, бул адилеттүүлүкпү? Жок, адилеттүүлүк эмес. Себеби балага ажырашкандан кийин баланын түшүгү энеге эмес, эркекке жүктөнүш керек шариятта. Аны багыш керек, тамагын бериш керек, мектебин караш керек. Балагатка жеткенге чейин баланын чыгымы, милдети атанын мойнунда болуш керек. Болгону эркектер жоопкерсиз, анан аялдарга оорчулук келип атат. Бул мындай шариаттын туура эместигинен эмес да. Себеби бала кимде калыш керек дейт? Энеде калыш керек дейт да. Энеде калыш керек, эркек багыш керек деген сөз да. Эмне себептен бала энеде калыш керек десе, эне эркекке атага караганда мээримдүүрөөк. Ал жакшы тарбиялайт, карайт. Эркек акмак адам болот экен өзүчө. Дароо бир катын алат, кетти, баласын деле унутуп калат. Ошон үчүн бала энеде болсун, балагатка жеткенге чейин, андан кийин багуу милдети эркекке жүктөлөт. Эгер ушул мыйзамды карасак эле, аялдарга түшүк түшпөйт. Никесиз жашоо эмнеге алып барат? Никесиз жашоо бүтүндөй бузуклукка алып барат. Биринчиден ооруга алып барат, экинчиден ата тектин жоктугуна алып барат. Үчүнчүдөн өзүң билбеген жүрөк ооруларга. Себеби никеси жок жашоону ар кимден жашынасың, ой, пикир, жүрөк ооруга алып барат. Ошон үчүн шарият эмне себептен никени милдеттүү кылган?
Себеби ушулардын бардыгын адамзатты сакташ үчүн. Европада башка жакта никесиз жашоо болгон сайын адамдар бузулуп, инсаният бузулуп кетип атат. Өнүгүү болуп атышы мүмкүн, жолдору түз болушу мүмкүн, светофору жарык көрүшү мүмкүн, үйлөрү бийик, бирок руханий инсаният деген адамдар жок ал жакта. Ал жерде сен $10 үчүн сени өлтүрөт. Демек, никесиз жашоонун түпкүлүгү адамзатынын бузукулугуна алып барат. Ошон үчүн Аллах Таала никени милдеттүү кылган. Анан жоопкерчилик. Никеге алгандан кийин, мисалы үчүн бирөө никесин алдыбы, болду. Мен барып ата энесинин алдынан бул кызды мен алып кетем. Бунун бардыгы менин мойнумда. Андан кийин мен өлүп калсам, балдарым карайт, жагалар ушун. Аял бир эркектин астында болуш керек, же атасын. Балагатка жеткенден кийин турмушка чыккандан кийин күйөөсү өлүп калса балдарынын. Ошентип аял бир коргоодо алыныш керек. Никенин эң негизги максаты эле адамзатты таза кармоо. Бирок ошо шарият менен жашабай жатышпайбы эркектер? Адилет болбой атат го. Мен сабак берип атканда эмнеге деген суроону бербей эле дейм да. Эмнеге мындай болуп атат? Ушундай болуп атат. Эгерде ар бирибиз өзүбүздүн милдетибизди аткарсак анда Никесиз төрөлгөн умуркайда күнөө барбы? жок, күнөө жок. Таза. Эч Таза. кандай күнөө жок. Эми да ушул жерде бир нерсени айта кетели. Кээ бир адамдар никесиз төрөлгөн балдар имамчылыкка жарабайт деген биздин китептерде маселелер бар да. Анан ошону айтат дагы. Демек, ата энеси зина кылып же бир баягы никесиз бир иш кылып анан бала төрөлгөн болсо, демек балада эмне күнөө, эмнеге имам болбойт атал? Эми атанын күнөөсү бала жооп берип калат деген Дегенде ката жок, ал маселени туура түшүнүш керек. Эмне себептен никесиз төрөлгөн балдар имамчылыкка жарабайт дегени, никесиз төрөлгөн бала кароосуз калат экен. Аны ар жерде түртүнүп болот экен. Аны окуй тектеп эч ким баалабайт. Илим ала албай калат экен. Анан ал илим ала албаса, ал имамдыкка жарабай калат деген сөз. Ошол эле эреженин ылдый жагында эгерде бир никесиз төрөлгөн бала ыймандуу болуп чоңоюп, илим алып, адамдардан илимдүү боло туруп имамдыкка чыкса болот десе болот дейт. Ошон үчүн балада эч кандай күнөө жок. Күнөөнүн бардыгы ошо атасы менен апасында болот. Тез никесин кыйсын да кайра жашап кетсин болду. Эрте баш кошуунун пайдасы барбы же өзү адам жетилип, бутка туруп, анан үйлөнүп күйгө тийиш керекпи? Азыркы мезгилде адам жаштарды түшүнүү кыйын болуп калды. Мен бул нерсеге пикир айтууда бир ойлонуш керек да. Менин мезгилимде мен эртерээк турмушка чыгып, эртерээк жашоону баштаганды жакшыраак деп айтар элем да. Себеби адам тезирээк бири-бирине көнүп кетет экен да. Баягы адамдын жашы көтөрүлгөн сайын эркектерге кыздарга эркектер жакпай баштайт экен. Ал эми 18-20 жаштарда баягы мас үй менен үйлөнүп алат экен, бири-бири менен үй кылып отурушуп, анан иштеп, үй кылабыз, анан кийим алабыз деп отуруп, бири-бирине жакын болуп кеткенде жашап кетүүсү мүмкүнчүлүгү жакшы болот экен. Чоңойгондон кийин мен өзүм пикирим, сен муну характериң жакпай атат деп, анан эркектерде жанагындай нерсе башталат экен. Ошого азыркы замандагы жаштарга бир нерсе деш кыйын болуп калды. Себеби аларда руханий, диний тарбия алып аткандардын арасында дагы пикири бузук экен да. Бизге мүмкүн батыштын же телефондордун зыяндары болуп атабы? Жоолук салынган сонун кыздарга деле айтсаң, жок, мага мындай үйү бар болсун, мынча макыр берсин, мындай болсун дейт. Сен чогуу кыл ошону. Сен эгер бир үйгө барсаң, ал үйдө машина дагы бар, үй дагы бар, красавчик, сулуу жигит, бизнесмен. Сен ошо менен жашап кеткен немен көзүң жетеби? Сен кичине жакпай калсаң, сенин ордуңу сени жакшыраак алмаштырып алганга күчү жетет. Сен жаш менен эч нерсеси жок эркек менен баштасаң, экөөң чогуу кылсаң, үй экөөңкү, машина экөөңкү, кыйынчылык экөөңкү, кыйналып иш кылганда, кыйналып акча тапканда ортодо ынтымак болот экен. Катыр баркылдагы. Мисалы үчүн мен үйлөнүп атканда менде деле эч нерсе жок болчу, келинчегимде деле эч нерсе жок болчу. Азыр эми Кудайга шүгүр. Мен ошону ойлойм да, ошол эч нерсени карабай эле кыздар жолугун жакшы салынып атабы, киши бетин таза жууп атабы, болду, бисмилла. Эркектер имандуу, намазын окуп атабы, кичине эркектин сулуусун карабаш керек. Мен таң калдым, мындай красавчик эркектерди карабагыла, красавчик эркектер аз эле. Кайсы эркек өтө красавчик болуп атса, бир аз кайра ошол сыпаттар аялдардыкына жакын болуп кетет. Андан көрө ошо дөңгөчтөй мындай кара тоор эле ушу дүңкүлдөгөн эркек жакшы. Кайсы сапатына караш керек? Иманына караш керек, але бирок калганда болду.
Калганы жакшылап жуундурсаң сонун болуп калат. Чачың кыскартып. Жалкоо да көбөйөтпөйбү азыр? Эми ушу адеп ахлагына караганда, динине караган адам жалкоо болбойт да. Эми жалкоо болуп кетсе үйрөнүш керек, көтөрмөлөш керек. Ушундай. Жаш жубайларга никеге чейин исламий үй бүлө сабагы өтүшү, мисалы республика жагынан мисалы тастыкталып, прям ар бир инсан мындай турмушка аттанып атканда өткүлө деген нерсе болсо жакшы болот беле? Мисалы анткени курстар бар, кара балтадан мен билем. Бирок ага мындай каалоо бар да, кылсаң кыласың, барсаң барасың дегендейчи. А мындай закон киргизип койсо жакшы болобу дейм да. Ушул пикирди өзүңүздүн пикириңизби же? Өзүнүн пикири. Бул пикирди мен 1 жылдан бери айтып келем да мен. Муфтиятка жумушка келе электен мурда айтып аттым эле да. Мына ушул бизде ажырашуу эң көп болуп атат. Мен фатва бөлүмүндө турам. Ошол жерге кайрылып келген үй бүлөлөрдүн 99,9% ажырашып келип аткандар, талак берип аткандар, бирин сыйлабаган. Демек үй бүлө институтунда бир нерсе жетишпей атат. Аны жетиш үчүн эмне кылыш керек? Үйлөнгөнгө чейин сабактар окулуш керек. Мен ошону сунуш кылдым, муфтийге да сунуш кылдым, бирок кандай ишке ашат билбейм. Үйлөнөм деген бала менен кыз сөзсүз түрдө 1 жумалык курстан өтүшү керек. Шуну милдеттүү кылыш керек. Муфтияттагы расмий имамдар сертификаты жок бала менен кызга нике кыйбаш керек. Анан жана ак өргө эле эмне эле жана бакыт үйүбү? Ошол жер менен да кеңешип, мусулмандар барып очередке турат да, барып кезекке турат да. Ошондо келгенде сертификатың барбы? Сертификатыңды алып келсең, анан кийин сени кезекке коем. Десек, үй бүлөнү сактап калууга, үй бүлөгө бир диний маалымат, инсаний маалымат, кыргыздын салт санаасын үйрөткөнгө бир мүмкүнчүлүк болот. Себеби бизге келген адамдардын көпчүлүгү талак эмне экенин билбей эле айтып койгон. Ошол жерде талак айтылынат, аялдын укугу айтылынат, эркектин укугу айтылынат, бала тарбиялоо боюнча кимдин укугу кайсы жакта, аял кайнене менен мамилеси, кайнатасы менен мамилеси, ошолордун бардыгы 1 жумалык, бир 10 сааттык, 15 сааттык дейбизби, кандай бир курс болуп берилсе, жок дегенде ачуусу келип урушуп атканда жанагы нерсе эсине келеби дейм да. Талак бербестен, үй бүлөм бузулуп кетпесин, балдарым эмне болот деген пикир болсо, ошондо көбөйүшүбүз керек болуп атпайбы? 7 миллиондон араң ачтыкпы? Анан кыргызбыз, укмушпуз, биз укмуш болгонбуз, кыргызга дейбиз, анан 7 миллиондон араң. Ага ошого байланыштуу дагы башка маселелер бар. Биздин көбөйүшүбүзгө муктаж болгон аялдарда кичине бир эрктүүлүк чыгыш керек. Күйөөсүн басып жата бербей, ушундай бир жакшы нерселерди кылып, анан курстар өткөрүлүп, адамдарга үй бүлөлүк маселелерди аз күндө болсо да түшүндүрүлсө, ажырашуу азыраак болот. Сиздин пикириңиз ушу 100% ошол колдоно турган. Андан кийин мага бирөө келди, ошол бизде мамлекет тарабынан дагы бир нерселер бар экен, ушуларды да кошуп чогуу кылсак деди. Эми болуп калса жакшы болот. Биринчи пилоттук неме менен Бишкекте башталынса, ошол болуп баштасак көнөт, жакшы болот. Калса жакшы ниет кылар элем. Бейшенен таманында дейт, ислам жакта аял заттын даражасы бийик да. Ошону мындай кенен айтып берсиз. Ислам энени, аялды даңазалаганда эч бир дин, эч бир уюм көтөргөн эмес. Жана аялдардын укугун коргоо деп атпайбы? Жок, исламчылык эч ким көтөргөн эмес. Исламдын укугу жер менен жексен болгон мезгилде ислам келип, аялдын укугу жер менен жексен болгондо ислам келип ошолордун кадырын көтөргөн. Ушундай абалдар болгон, аялдар жанагы үзүрлүү болуп калган мезгилде бир үйдө чогуу жашабаган. Чыгарып салган башка жака. Аял өзүнүн укугун алган эмес, өзүнүн мурасын алган эмес. Аял бир жөнөкөй бир курал катарына колдонгон. Ислам келип, ошо аялдын кадырын көтөрүп, бейишти эненин таманынын астына койду. Анан бейишти эненин таманынын астында десе, баягы биз бара турган бейиш эмес. Бейишке баруунун жолун, соогун алам десең, ушу аялдарды урмат кыл, бейишке барасың деген сөз. Атанын таманынын астына бейиш деген жок да, эненин таманынын астына деди. Ал деген нерсе энени урмат кыл, аялдарды урмат кыл деген сөз.
Аялдарды урмат кылууда исламдагы эрежелер менен. Аялдарды эрежесиз урмат кыла берсе, аялдар бузулат экен. Менин өзүмдүн пикирим, мен өзүмчө личностмун, менин каалоом деген болот экен. Жок, исламдын эрежеси менен болсо, аялдын орду могул жерде, могул жерден токтойт. Эркектин орду могул жерде, могулдан ар жакта токтойт десе, ислам аял заты үчүн өтө жакшы эрежелерди койгон. Аял эч кимди бакпайт. Аял төгө талап кылат. Бала багыш аялдын милдети эмес. Өзүнө кийим сатып алуу аялдын милдети эмес. Өзүнө үй алуу милдет эмес. Бардыгын эркек кылып берет. Аялдын тапкан акчасы өзүнүн акчасы, эркектики ортодо. Бул нерсе кыял болуп калдыбы бизге азыр? Кыял эмес, ошондой эле. Ушундай эле азыр, билбейм, биздин үй бүлөдө ошондой эле. Аялдыкы өзүнүкү, биздики ортодо. Аял каралганга, урмат кылынганга муктаж болду. Алардын ишин эмне кылыш керек? Күйөөсүн урматташ керек, кичине кызматын кылыш керек, баласын төрөп бериш керек, кичине кийимин тазалап бер, рахат жашайсың. Бул башка эчтеке жок. Анан баягы мурас маселесинде эмне себептен аялдар эркектерден аз мурас алат? Бул жерде аялдардын укугу тебеленген деген маселени айтат. Жок, Аллах Таала адилеттүү зат. Аллах Таала баардык нерсени таразага коюп туруп кийин бизге мыйзамдарды койгон. Ал эмне себептен аял азыраак алат? Аялда эч кандай жоопкерчилик жок. Эч кандай жоопкерчилик жок. Ушу жоопкерчилик жок болсо дагы макул эми, эркектердин жарымын алат. А эркекте бардык жоопкерчилик бар, ошон үчүн ал бир аз көбүрөөк алат. Мураста. Эмнеге? Себеби ал апасын багыш керек, атасын багыш керек, аялын багыш керек, балдарын багыш керек, балдардын мектеби, аялдын көйнөгү, кийими, тиши, тамагы баардыгын караш керек. Аял эч нерсе кылбайт, еще жарымын алып атат. Ал өзүнө кетет. Аялынын кеткен акчасы ал өзүнүн каалаган жагына жумшайт аны. Эркек аялынын акчасына киришкенге акысы жок. Эми сен өлдүң, эми эркектер эртең мага баардыгы каршы чыгат. Эмнеге эркек аялдарды бузуп атасың деп. Бирок эрежеден чыкса аялдар бузулуп атат. Мен эркексиз эле жашайм. Эркек бизге эмнеге керек өзү? Деген баягы батыштын туура эмес нерсесин кылып атат. Жок, эркек Аллах Таала адамды, эркекти аялга, аялды эркекке байлап бирин бири толуктап турат. Эч качан экөө бөлүнгөндө бактырбайт, экөө бириккенде бактырат. Аялдын укугу өтө жогору. Мисалы кыз киши иштесе, айын атасын бакса, балдарын бакса, садик, мектеп деген баардык расходтор көтөрсө, эркектин алып аткан сообун ала алабы? Эми сооп Аллах Таала сен кылган бир кыпында иш кылсаң да соо бекке кетпейт. Бирок суроо да эмнеге албагып атат деген. Эгер эркек жок болуп калса, Эркек жоопкерчилиги жок болсо, эми андай боло турган болсо эркекке күнөө болот да, аялга сооп да. Бирок кыяматта суроосу күчтүү болот. Эркектер эмне себептен аялдарды ошентип иштетип кыйнагандыгы үчүн жооп берет. Баардык эркектер жооп берет. азыркы учурда эркек менен аялдын ролдору алмашып калды да. Ошого буга көз карашыңыз кандай? Аялдар менен эркектердин ролдорунун алмашып калгандыгынын эки түрү бар. Бирөөсү көп кетип алмаштырып алды, бирөө муктаждыктан. Муктаждыктан улам алмашып калгандар болсо, эркектер үйдө бала карап отурат, аялы базарда иштеп аткан болсо, бул эркектин жоопкерчилиги, эркек жооп берет ага. Экинчиси, аялдар көп кетип, мен эмнеге отурам, сени карап отура берем, мен өзүм кылам десе, анда аял жооп берет. Аял иштесин, шариатка ылайык иштесин, бирок үйүндөгү өзүнүн негизги милдети калып кетпесин. Анын милдети үйдү таза кармоо, үй бекеси деп эмнеге айтылат? Сен үйдө бактылуусуң сен, аял үйдө бактылуу. Бизде азыр бузулган аялдар эмне болду? Көчөдө бактылуу болду. Аялдар чайканага барып атат, аялдар ресторанга барып чай ичип атат да. Өзү аял үйдө тамак берип, эркектер ресторанда эмес, үйүнөн келип тамак ичиш керек эле. Анан ошол аялдар өзлөрүнүн жанагы миссиясын унуткан да, анан көчөгө чыгып баштады. Батышты карайт, башканы карайт, динсиз аялдарды карайт. Анан Инстаграмды карайт да. Инстаграмдагы жашоо бул жашоодогу чыныгы жашоо менен такыр башкача. Иллюзия. Инстаграмда ал жакка атайын, өзү өлөйүндө эч нерсе жок болсо деле, мунун сүрөтү тартып коет, эртең наркын сүрөткө тартып коет. Ойлойсуң, бул күнүң эле кафеде жүрөт экен депчи. Бир кафедеги сүрөт эле 2-3 чыгат. Ойлойт да, паланча кечки эле кафеде жүрөт. Кол жашоон көрсөтөт. Кол жашоону элдер баягы өзүндө жок нерсени бар кылып көргөзүү да.
Биз ал нерсе менен алданбашыбыз керек. Чыныгы жашоо менен жашоо кандай болуп атат? Жашоодогу кыйынчылык эмне болуп атат? Ошону караш керек да. Кыз киши күйөөгө аттангандан кийин иштесе болобу? Укугу барбы? Шариятта укугу бар. Бирок баягы күйөөсү менен кеңешкен абалда жардамчы катары. Бирок баягы өзүнүн милдеттери калып кичип кетсе анда күнөөкөр болот. Аялдын орду үй да. Мен азыр мага ушундай болсо дейм да. Сен үйдө эле отура бер десе, вообще чыкпайт элем эч жакачы. Футболду коет элем, китептерим жанымда. Зеркине футбол көрөм, кино көрөм, китеп окуйм, китеп жазам. Эч жака чыкпайт башым. Аялдар жыргабайбы? Интернеттин үйүңдө бар, китеп бар, бүт продуктуң бар, балдарың бар. Мүмкүн адамдарга башка жат жашоолор жакшы көрүнүп атат да. Аны жашап көргөндөн кийин туура эмес экенин билгиченде убакыт кетип калып атат. Негизи түшүк кимде бар? Аялдабы же эркектеби? Эми түшүк эркекте бар. Түшүк эркекте бар. Себеби акча таап келип үй бүлөнү багуу кыйын. Анан эми азыркы мезгилде эркектер өзүнүн ролун аткарбай калганда түшүк аялдарга жүктөлүп калат. Азыркы үй бүлө маселесинде балдардын салыштыруу нерсеси бар да, элдин балдарындай болбойсуңбу деген залакасы тийби? Ушул залакасын тиет экен. Балага эч качан бирөөгө салыштырбаш керек экен. Себеби баланын өзүнүн түшүнүгү бар, переходной возрасты бар, башка нерселери бар. Башка бирөөгө салыштырганда бала өзүн эң ыңгайсыз абалга, эң төмөн абалга алат экен. Анда мен жараксыз экенмин, менден эчтеке жок экен, мен ал ошону жакшы көрүп атат, мени жакшы көрбөйт деген болот. Анан ошондон да суицид жана башка нерселер ошондон болот. Ошон үчүн балдарды тарбиялоо азыр эми кыйын болуп калды да. Себеби сен бир тарбияны бересиң, ал телефондон башка тарбияны көрөт да. Демек, телефонду бир жөнгө салыш керек дагы. Үйдөн көп тарбия берилип, анан балдарды жакшы сөзү менен гана пайгамбарыбыздын бала тарбиялоодо өзүнүн эрежелери бар. Балага жакшы сүйлөш керек, баланы макташ керек, балага кызыктырыш керек. Ошентип айтылса жакшы болот. Анан баланы башка бирөө менен салыштыруу баланын психикасын өлтүрөт. Анан дагы азыр мигрант болуп кеткен биздин кыргыздар аябай көп да, чет өлкөгө иштеп кеткендер. Анан ошо балдарын таштап кетип атат да аргасызданчы. Ошолордун жашоолору, мындай тагдыры кандай болуп атат? Мындай залакасы тийип жатат да өтөчү. Өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Өткөндө ошол 5 эненин астында экеби эле, энеме кат деген көрдү. Ошол жерде ошол миграция немеси аябай козголуптур да, балдардын кордолгону, кетип калгандыгы. Ушул миграцияга кеткен адамдардын көпчүлүгү эле кыйынчылыктан кетип атат да. Бирок азчылыгы комфорт жашоону каалап кетип атат. Иштеп келейин деп. Жок, Кыргызстандагы жашоо жакпайт. Аякта көбүрөөк акча табап, көбүрөөк жүрөт. Кээбикилер бар муктаждыгы бар кетет да. Эми акча табууну негизги максат кылып туруп, балдардын тарбиясын, үй бүлөнү таштап коюу өтө жаман нерсе. Биздин жашоо ушу балдарыбыз үй бүлөбүз да. Ушул жерде катыктан жесек деле балдар менен жок алып кетиш керек. Мага бирөөлөр сурайт да, ушинтип мен аялым бул жакта, мен өзүм Россияда кыйналып атам. Сен бул жака кел, алып кел. Мүмкүнчүлүк болбойт атат. Мүмкүнчүлүк бул дүйнөдө бүт нерсеге мүмкүнчүлүк бар. Акыретте гана мүмкүнчүлүк жок болот. Аркка жол жок аякта. Болду, сен бардың, сен бейишке кетесиң, тозого кетесиң. Ал жерде ошондо мүмкүнчүлүк. Бул дүйнөдө бардык жерде мүмкүнчүлүк бар. Мен атам, энем бакканга таштап койдум эле. Жок, алып кетиш керек. Же аялды аяка алып кетиш керек, же баланы бияка алып кетиш керек. Азыр биз миграцияда жүргөндөрдү мен өзүм деле эми окуп жүргөндө ошондой эле болдук да. Балдарга тийгизген таасири кайсы мамлекетте жүрсө ошол жактын мектебине окуйт. Ошол жактын киминин жаттайт. Ошол жактын тарбиясын алат. Ал келип Кыргызстанга кызмат кылуусу, Кыргызстанды сүйүүсү үчүн ата-эне кызмат кылыш керек. Ата-эне кызмат кылыш керек. Сен Россияда жүрсөң дагы кыргызча сүйлөгөнгө үйрөтүшүң керек. Кыргызстан бар экендигин, Кыргызстандын тарыхы жөнүндө, үрп-адаты, салтың боюнча айтып турушуң керек. Балдар билбейт ал. Азыр мисалы үчүн патриот балдар дегендин бир эле нерсеси бой беспаралга чыгып туруп анан желекти көтөрүп койгону патриот деп калды. Жок, патриот деген такыр көп, өзүнө көп нерсени камтып атат. Мекенди сүйүү, мекенди көтөрүү, үрп-адатты билүү, салтыңы билүү, ата-энеңди сыйлоо, көп нерсе кирет да бул патриоттун ичине.
Бүгүн Америкадан bir Жыргалбек деген bir таксырыбыз менен сүйлөшүп калып, аркасына желек коюп алып, ушундай кылсам боло береби дейт да. Баягы Кыргызстанга болгон сүйүүсү, Кыргызстанга болгон сагынычы, Кыргызстанды жакшы көргөндүгү, мекенин, элин жакшы көргөндүгүн башка көргөзө турган нерсеси аркасына желегин илип алган да. Биз Меккеде жүргөндө да ошондой кылганбыз. Желектерди аркабызга коюп алып, бир жерге болсо желегибизди көтөрө калып, бир жерге болсо калпагыбызды кие калып. Демек, миграцияда жүрүүдө үрп адат бул салт санааны унутпаганга катуу көңүл буруш керек. Балдардан песек эртең кыргызды сүйгөн, мамлекетин сүйгөн, жерин сүйгөн балдар тарбияланбай калат азыр. Абшүкүр устаз, менин устазым, эң жакшы көргөн устазым ушу Америкага барып келип айтат да, балдардын акыбалы жакшы эмес экен дейт да. Балдар мындай баягы ойнош керек, ичиш керек. Кыргыз деген, Манас деген нерсе бул эл, жер, тоолорубуз, бул кыз-көл деген нерсе кызыгы жок да аларга. Ойлоо көз карашы. Жөн эле баягы жашаш керек, акча табыш керек деген. Ошого ата-энелердин негизги милдети балдардын тарбиясында элди сүйдүрүү, жерди, кыргыз экендигин, уруусун, салт санаасын, калпагын тынбай айтылып туруш керек да. Балдар толук үй бүлөдө тарбияланышы шартпы? Анткени кайтыгер болгон аталарды да көрүп атабыз да. Сөзсүз түрдө баланын укугу бар да, ата-энеси менен жашаганга. Эгерде балдарды ошентип бөлүп, ата-энесине таштап, таятасына таштап кеткенге ата-энеси жооп берет. Неге десе акча үчүн десең ал негизги себеп эмес. Акчаны ушул жерден эле тапса болот. Демек, жашооңду планда. Ошон үчүн азыртан мектепте окуп атканда мектебиңди жакшы оку, кесипке ээ бол. Эртең сенин балаң менен аялың бир жерде сарсан болбош үчүн азыртан жаштар билим ала турган жолун, келечегин азыртан ойлоп баш керек да. Окубай койду, 11-ди бүттү, көңүл бурбадыбы, ал каалаба кара жумушчу болот да. Кара жумушчунун иши 50-55, 40-45ке чейин. Андан нары уже жүк да көтөрө албайт. Сени жумушка да калбайт. Ошон үчүн балдардын жаштар азыртан ойлонуш керек да. Илим билимдүү болсо, жанагы көздүү шекек жерде калбайт дегендей, билимдүү адамдар эч качан жерде калбайт. Өзүнүн оокатын таап кетет деген сөз, анан балдар үй бүлө бир кордукта калбайт да. Азыркы көз азиз, ДЦП, аутизм деген балдар көп да, оору чалдыкканчы. Анан алар көбү жалгыз бой энелер да, түшүн өздөрү көтөрүп, ошолордун собу канчалык күйөөлөр таштап кеткен. Анан азыркы соц тармакта байкасаңыз, алар чыгып атат азыр биздин Садыр Жапаровго эме президентибизге кайрылуу маселесинде алардын эмеси алган төлөп пулу 8.000 эле гана сом экен да. Анан алар түшүндүрүп берип атат да, ушу баланын лечениясы бар, дарысы бар, подгузниктери бар, бияка алып барасыз, бияка бул нерсе эчтекеге жетпейт депчи, мен өзүңүздүн көз карашыңызды айтып Бизде мага көп суроо келет да, ушул аялдар ыйлап айтышат да, мен балам ушундай оорулуу төрөлүп калгандан күйөөм таштап кетти деген. Бул эми эркектерди билбейм, эми кандай, сен өзүң каныңан жаралган, бул кандай болду, бул Кудайдын тагдыры, балаңды таштап кетпешиң керек да, бул кандай эми жетелеме бир кандай сыноо болмосун. Билбейм, ал эркектерди эмне деп аташ керек. Эми ошондой болуп аялдарга түйшүк болуп калгандан кийин эненин жүрөгү башкача болот экен да, баласын эч качан таштай албайт. Жада калса, ошол детдомго дагы жана балдар үйүнө да тапшырбайт да. Ушул канча жашаса ошончо мен карашым керек дейт. Эми анын соогун эми Аллах эле билбесе, аны бир инсан айта албайт. Ал соогу жогору. Анан мамлекет тарабынан чындыгында ушундай нерселерге көңүл бурулса, баягы өзүнө жете турган. Азыр биз 5 жыл мурда айтсак, эми кой, мамлекетти кой. Өзүң тирилиң өзүң кыл, эми мамлекет сага эмне кылып бермек деген түшүнүк 5 жыл мурда бар боло турган болсо, азыр андай пикир жок. Азыр мамлекетибиз өнүгүп атат. Экономикалык жактан да өнүгүп атат. Бардык тараптан өнүгүп атат. Аллахым ыраазы болсун. Демек, өнүгүп атабы, ушул нерселерге көңүл бурулуп туруп, жакшыраак бир стипендиялар жана жөлөк пулдар чыкса, энелер ыйлап калбашы керек да. Эми оорулуу эмнеге багабыз? Жок, ошо оорулуу дагы паспорт алган биздин кыргыздын жараны да. Бизди 7 миллионго, 8 миллиондо толтуруп аткан бир адамдын саны ошолор. Ал биздин жарандар, биздин бир туугандар, биздин атуулар. Биз бардыгыбыз коргошубуз керек. Мисалы үчүн,
ошо мамлекет тарабынан эле деп карап отура бербестен, колунда бар адамдар баягы акчаларын ар жака сарптагандан көрө ушундай фонддорду ачып, атайын бир акча түшө турган орундарды кылып, ошол жерден ошол стипендиялар ошол орукчандарга бериле турган бар азыр. Ошондой кылышы керек да. Анан мамлекет көзөмөлүн алса жакшы болот да, көбүрөөк стипендия берилип. Эми 8.000 азыр акча эмес. Бирок эми 8.000 деле жок болчу да илгеричи. Эми азыр ошону бир көтөрүлсө, жакшы болот иншалла. Аял затына жана жаш балдарга зордук зомбулук акыркы жылдары көбөйдү да. Бунун себеби эмне деп ойлойсуз? Зомбулук көбөйдү деген деле эмес го дейм да. Бул болгону көптүрбөйдүкпү дейм да. Акыркы жылдары Баягы соцсеттен эле неме кылып. Анан бардыгы эле динсиздик. Мен ушинтип динге такай берем. Бардыгы динсиздик. Динсиздик кандай? Же сакалы бар молдо болсо да динди түшүнгөн эмес. Же болбосо мусулман болсо да динди түшүнгөн эмес. Зомбулук эмнеден келип чыгат? Караңгылыктан келип чыгат, илимсиздиктен келип чыгат, окуган эмес, укугун билбейт, же баланын укугун билбейт, же эненин укугун билбейт, анан зомбулук болот. Анан ал азыр соцсетте ар ким эле ар бир илгери КТРК деген бир эле телевидение болот эле да. Ошол жерден чыгат эле маалымат. Азыр 7 миллиондун канчасында телефон болсо ошондон чыга берет да. Анан ошол бизге мындай өөнү учурагандай көбүрөөктөй болуп калып атышы мүмкүн. Бирок аны азайтканга аракет кылыш керек. Ошон үчүн биздин ишибиз, агартуу ишибиз ушул. Ар бир жумаларда айтылат зомбулук арам экендигин, бирөө зулумду Аллах Таала адамдарга арам кылгандыгын, бүт нерселер айтылып атат. Бирок ошого карабастан эле барат. Бирок ошол зомбулуктардын аркасында көпчүлүгү ошол динден алыс адамдар. Демек динге кайта турган болсо, зомбулуктун алдын алуу мүмкүн жок кылбасак дагы алдын алуу мүмкүнчүлүгү болот. Эми зомбулук ошо адам жаралганда башталган экен, бул ошол адам менен кетет. Бирок ошону азайтууга мүмкүнчүлүк кылыш керек, аракет кылыш керек. Ибадат деген эмне? Адатпы же бул жашоо образыбы? Ибадат деген бул ибадат, адат деген адат. Ибадат деген нерсе сенин ниетиң менен Аллах Таала сага берген бир буйруктарды ниетиң менен аткарсаң, бул ибадат болот. Бул сооп аласың, мойнуңдагы милдетиңди кутурасың. Ал эми адат деген нерсе жашоодогу сенин ыктыярыңа коюлган нерселер. Бирок адаттар дагы кээде жакшы ниетиң менен ибадатка айлануусу мүмкүн. Ислам деген нерсе жашоонун системасы да. Адам кантип адам катары жашайт деген система. Ошонун ичинде ибадаты бар, адаты бар. Ибадаттарга аз гана нерселерди буйрук кылып койгон. Намаз окуйсуң, орозо кармайсың, зекетиңди бересиң, урлук кылбайсың, арак ичпейсиң, зина кылбайсың, сүткөрлүк кылбайсың. Ошонун бардыгы адамзатын бактылуу жашаш үчүн. Таква адам бул ким? Таква адам бул адам Аллах Тааладан коркуп, ар бир амалын ислам шариятынын эрежелерине ылайык кылып жашаган адам. Дүйнө үчүн жашап, ибадатты артка жылдырып жатканыбыздын себеби эмнеде болуп жатат? Ал жүрөгүбүзгө дүйнөнү киргендигинен. Эмесе ибадатты алдына коюп, дүйнөнү экинчи орунга коюш керек. Ибадат алдыңа боло турган болсо, дүйнө сенин аркаңан ээрчип келет. Качан сен дүйнөнүн негизги максатын кылсаң, анда Аллах Таала ошо дүйнөнү сени кулуң кылып коет. Эгер сен ибадатты, илимди, динди сен негизги максатың кылсаң, Аллах Таала байлыкты, акчаны сенин кулуң кылат. Азыркы учурда финансовый коучтар, психологдор көп бизде. Ислам шариятыбызда боюнча ушул нерсе амалдары дал келип жатабы? Жок, дал келбегендери көп. Коуч деп эле азыр психолог, коуч бир нерсе акча табуунун жолдору, бирок адам болоюн деген курс жок. Канткен адам болоюнчу мен деген. Ислам психолог деген болобу өзү негизи? Психология деген нерсе бул жанагы адамдын ким экенин изилдей турган илим да. Бизде илмен нафс деп атайын, исламда адамдын ким экенин изилденип, адамды адам кыла турган илим бар. Аны илим тасаввуф илими дейт. Орозого даярдык кайсы жерден башталат? Орозого даярдык орозо бүткөндөн кийин башталат. Орозону бүткөндөн кийинки орозого адам даярдыгын башташ керек. Кантип баштайт? Ден соолугун караш керек. Ооз ачар кыла турган болсо өзүнүн планын коюш керек. Ибадаттарды кайсы жерде өткөрүш керек. Орозо айында кайда сабактарды уюштуруш керек. Элдин суроолоруна кантип жооп бериш керек. Меники орозо бүткөндөн кийинки орозого даярдык башталат. Бирок эң негизги даярдык бул ошол Шабан айынан башталат да. Бир ай калганда адамдар эмне кылып орозо, пайгамбарыбыз да орозону көбүрөөк кармап, өзүнүн денесин көндүрүп, ден соолугун текшерип ушинтип башташ керек. Мисалы, бизде бар да, орозо кармап баштаганда ашказан ооруганын билет да.
орозосун карма баштаганда сахар бар экен билет. Ошончо эртерээк барып, текшерилип, медициналык жактан каралып, мен орозо кармаганга эмне тосот? Тоспойбу да. Бирөө балалуу болуп калган болсо, ал эмизсең орозого зыян береби, бербейби? Аны текшерилип, башка нерселерди пландап, ошо орозого чейин руханий биринчи даярдык. Мен орозо кармашым керек, менин парыз, жалкоолукту жеңиш керек. Экинчиси денени дайындаш керек. Ошол күнү орозо кармай аламбы, кармай албаймбы? Дарылана турган болсом, бизде таң каласың да, ошо орозо күнү да тишти алдырса болобу, болбойбу? Аны бир ай мурда каратып кой тишиңди, тазалатып кой, каминин карат, башкасын карат, тазалатып кой. Анан кокустан ошенткенден кийин дагы Рамазандын ичинде тишиң ооруп калса, анда ага шариаттын немесин беребиз. Бирок жылыга эле ошо да, эртерээк карап кой, ашказанын кара, тишиңди кара дегендей. Эртерээк даярданган жакшы болот. Ошо эртерээк даярдансак эмне болот? Ошол берекелүү Рамазан айыбызды пайдалуу кылабыз. Мен келинчегим мисалы жылга марафон уюштурат да. 2 ай мурда баштаган. Кандай кылабыз, эмне кылабыз, кантип сабактарды өтөбүзбү? 30 күн. Алардыкы 5 жума. Немеге орозого 1 жума калганда башташат уже. Эртең орозо келгенде эмне кылабыз? Ким кандат? Аялдардын маселелери. Орозо ичи, Куран окул, каччам зикир кылыш керек, мындай кылыш керек, баардыгын кылып 30 күндүк орозосун үйдө отурган аялдарга шарт түзөт. Аялдар эмне кылат? Үйдө отурат экен. Азыр онлайн деген жакшы нерсе экен да. Ушундай коюп койсуң, күйөөңө тамак жасап атып сабак угуп бересиң да. Телефонду коюп кой, тамагын кыла бер. Ошого демек орозого алдыраак даярданыш керек да, анан орозодо эмне өткөрөм деген да тартипке коюш керек. Эмне кылам мен? Орозодо мен эмне кылам? Өзүнө план коюш керек, себеби берекелүү айды уйку менен өткөрүп бериш керек. Орозонун негизги максаты эмнеде? Орозонун негизги максаты Аллах Тааланын ыраазычылыгын табуу. Андан кийинки маселелер анан кете берет. Ден соолукка пайдалуу. Себеби 12 ай бою жеген ашказан 1 ай кичине салсын деген сөз. Андан кийин руханий дагы тазалык болот. Адам орозо кармаганда өзүң руханий тазаланасың. Дагы бул көп немеси. Орозо кайсы учурда бузулат? Орозо бузула турган аябай көп абалдар бар. Аял менен жакындык кылып койсо, атайлап тамак жеп койсо, атайлап бир нерсени жыттап салса, көп эми анын бир суроо менен орозону буза турган нерселердин баарын айтуу мүмкүн эмес. Эгер бир суроону берсеңиз, ушул орозо бузабы бузбайбы десе, анда ошону кеңири сүйлөйбүз. Орозону буза турган аябай нерселер көп. Эң негизгиси тамак аш, аялына жакындык кылуу. Намаз окуган адам орозо тутса болобу? Болот. Себеби намаз өзүнчө парыз, орозо өзүнчө парыз. Демек, намазды окубай жүргөн адам намазын окубай койсун деп айтпайбыз. Намазын окусун, бирок орозо келип калды, бир ай, бир жылда бир жолу келет. Орозосун кармасын, орозонун милдетинен кутулду, намазы моюнда илим турат деген сөз. Анан о намаз окуган адам орозо кармабасын деген маселе жок. Же болбосо жолук салынбаган намаз окубасын деген маселе жок. Жолугунда салсын орозо. Бул болбой атабы, колунан келгенче кыла берсин. Бирок кылбаган нерсесин Аллах Тааласына жооп берет. Орозо айында кайсы амалдарга басым жасоо керек? Орозо айында негизи бизде ошол руханий тазалануу дебедикпи? Эң негизгиси бул Куранды эң көп окулуш керек. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эң кызыктырган нерсеси Куранды көп окуш керек. Эмне Куранды көп окуш үчүн орозого чейин жок дегенде Куран окуганды үйрөнүп алыш керек. Арабчаларды үйрөнүп, курстарга катышып, баягы арабча китепти алып, такалбастан тажвид эрежесин окуганды үйрөнүп алыш керек. Анан садака, анан жакшы амалдар, жалпы жакшы амалдар ушу. Эң негизгиси бул Куран. Орозо айында оор, бирок оозго жеңил зикирлер кайсылар? Кайсылар айтып жүрүш керек? Истигфар эң жеңил нерсе, Аллах Тааладан кечирим сурап жүрүү, бул Аллах Таала бизди эле кечирсе бактылуу болобуз иншалла. Илимий китептерден сырткары кызыктуу же бир пайдалуу окуган китептериңиз барбы? Кыргызча китептерде мен Чыңгыз Айтматов китебин аябай жакшы көрөм. Азыр 12 томдук болуп жаңы чыкты. Ошону баштан баштап окуп атабыз. Андан башка баягы тарыхый романдар жакшы. Сыңган кылыч, Келкел. Анан жаш мезгилибизде окуган китептерим ошол Армандуу биздин балалык, Кан кечкен күндөр деген китептерди окуганбыз. Анан мен эми көбүнчөсү араб тилиндеги китептерди окуйм. Бирок азыр жакшы көрүп окуган китебим Чыңгыз Айтматов китептери. Азыр ушул мезгилде ошону окуп атабыз. Азыр Гүлсаратты бүтүп кетейин деп калдым. Жакшы. Сакал коюп, хиджаб кийип эле адам оңолуп кетеби деген маселе. Хиджаб кийүү менен эле оңолуп кетпесе дагы, хиджаб оңолууга бир башат болот.
түрткү. Сакал ошого бир жол ачат. Адам бул жөн эмес да. Хижап деген жабындыңбы, демек сенин денеңде, жашооңдо бир өзгөрүү болот. Анын баарын билесиңер. Жөн жүргөн кыз жолук салынсын, жашоосунда алай дүлөй башталат. Себеби оңолуп баштап атат да. Демек оңолот иншалла. Ажырашкандан кийин эркек эркин, аял жоопкер болуп калганы бул салтпы же күнөөбү? Кандай аял жоопкер, эркек эмнеге эркин? Эркек эркин деген Эркин эмес, үйлөнүп элек да эркин болот. Каалаган жериңде жатып каласың. ажырашкандан кийин уктап ушул маселе каласың. болот атпайбы? Үй бүлөлүү болгондон кийин жок, үй бүлөлүү болгондон кийин мен кеч калбай үйгө барышым керек. Чочун аялым менен сүйлөшпөшүм керек. Тапканым үйүмө алып келишим керек. Жоопкерчилик көбөйөт. Экөөнө бирдей эле, аялга деле жоопкерчилик жүктөлүнөт, эркекке деле жоопкерчилик жүктөлөт. Болгону аял ойлоп калып атат да, эми эркегим күйөөсү буйрук берет, ошонун астында калып калам депчи. Аял сыймыктаныш керек, аны бирөө башкарып турганына. Ушул менен аялдын бактылуулугу ошо. Аялым бирөө тез кепти, ошо менен бактылуу болуш керек. Аял эркекти башкарам дегенде инхираф дейт да, бузуклук ошо жерде башталат. Бүттүң деп кой. Демек өзүңө кожоюн, бирөөгө сүйөнүп, мени ушул коргойт, менин ишим ушул бүтүрөт, менин алдымда ушул, менин коргоочум ушул деп туруу аялдын кадырын көтөрөт. Жок, мен аял күйөөм мындай эле, мен чечем деген сайын аялдын кадыры түшөт. Диндин бетке кармап, бирок адептен алыс адамдар эмнеге көбөйдү? Себеби бизде диндар адамдар мындай баалуу болуп баштады да. Урмат сыйга ээ болуп, намаз окуйт экен десе, жакшы күмөн кылып, сакалы бар экен десе, хижабы бар экен десе, анан адамдар анан ошол сүрөткө кирип алып атат да, даярданбастан туруп. Ошо кирип алат да, анан адеп аклагы начар экен деген. Ислам бул эң биринчи адеп аклагка көңүл бура турган нерсе да. Ислам эң негизги адеп аклагка көңүл бурат. Анан адеп аклагың сенин мамилеңден көрүнө турган болуш керек. Анан өзү сыртынан мусулман болуп туруп, бирок адеп аклагы жок болсо, ал исламдын түшүнүгү жете элек. Бизде барбы андай? Бар. Бирок үйрөнүшүбүз керек, аракет кылышыбыз. Азыр кыска жооптор башталат. Өзү кыска болот. Жооп бересиз. Тагдыр же тандоо? Тагдыр. Байлыкпы же берекеби? Береке. Сабырбы же аракетпи? Аракет. Намазсыз ыйман болобу? Болот. Акча максатпы же куралбы? Курал. Баланы катуулук менен тарбиялаш керекпи же мээрим мененби? 50-50. Дин бул коркутуубу же үмүтпү? Дин бул толук кандуу система. Эркек бүгүн алсызбы же жалкообу? Жалкоо. Жаштарга бир сүйлөм насаат. Илим алгыла, адам мындай келечекте үмүт жана бир максат коюп жашагыла, бактылуу болосуң. Илим алып максат. Эгер Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын жолугуга мүмкүнчүлүк берсе, эмнени сурамак элеңиз? Кайра. Эгер Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга жолугуга сизге бир мүмкүнчүлүк берсе, Эми азыр эмнени анда сурамак кандай элеңиз? болот? Азыр пайгамбар өтүп кетти да, кантип жолугууга мүмкүн болот? Элестетип көрүңүз да. Эмне демек? Кыялыңызда бир суроо, мындай пайгамбардан ушул суроону бир өзүм сурагым Пайгамбар келет депчи, мисалы. Пайгамбардан эмнени сурагың келмек? Пайгамбарыбыздан ушу мусулмандардын башын бириктирүүсүн жолун сурама. Бүгүн угуп жаткан ар бир адамга бир гана күч берүүчү сөз айтып кетсеңиз. Аллахтан коркуу керек. Кийинки коногубуз ким болушун каалайсыз? Кандай суроо берип кетесиз? Мерлан Кенжебаев деген бир илимдүү жигит бар. Докторантураны бүткөн. Илими көп, бирок эл астынан чыкпай жүрөт. Ошого окшогон адамдардын үнү, аты билинсе жакшы болот. Ошого кармагыңызга бир суроо даярдап кетсиз. Ал келгенде биз суроо беребиз да. Ал каарман келсе, сура эмне себептен элге ачыктан ачык сабак берип элге чыкпай атасың? Макул. Илимиң бар, бардык шарттары бар. Илимдүү ким десе табылган сыпаттары бар. Бирок неге элге ачыктан ачык чыгып сабак бербей атасың? Жакшы суроо экен. Биздин маек аягына келип жетти. Биздин коногубуздан келген соонун белек бар. Ошону силерге көрсөтүп кетейин. Караңыздар. Соонун бул китеп. Китеп. Кандай китеп экенин сиздер YouTube каналда комментарий жазып, ошол комментарий жакшы көп лайк алса, ошол жеңүүчү болот. Активдүү болуңуздар, биздин маек каналына катталыңыздар. Жакшы ой пикириңиздерди калтыра кетиңиздер.
биздин маегибизге да бир бата берип, бир жакшы кылуу тилек айта кетсеңиз. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Маегибиз жакшы болду. Кудай таалам ишиңиздерге ийгилик берсин, өмүрүңүздөргө береке берсин, оорубагыла, көп жашагыла, элди агартуу менен иштей бериңиздер. Таанылмал исламга, ыйманга кызмат кылып аткандардын аттарын чыгарып, алардын пикирлерин, ойлорун, илимдерин элге тарката бергиле. Ишиңиздерге Кудайым ийгилик берсин. Жаман көз, жаман сөздөрдөн Аллахым өзү асырап, чоң ийгиликтерге жете бериңиздер. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Амин. Айтканыңыз келсин.